Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен Германиянын Саксония деген жеринде, республикасында турам. Анын борбору Дрезден. Бул чыгыш Германияда. Уруксат берсеңер, көзөйнөн кийип алсам күндөн. Эмне үчүн мен Саксонияга келип, сиздер менен сүйлөшөйүн деп чечтим. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан Германиянын эмгек министрлиги менен атайын келишим меморандумга кол койгон жатат. Ал меморандум Кыргызстандан квалификацияланган. Мен ушуну баса белгилегим келет. Атайын адистиги бар адамдарды Германияга жумушка жайгаштыруу жөнүндө болмокчу. Германиянын федеративдик агентинин өкүлдөрү сентябрь айынын 2 жарымында Бишкекке барат. Алар менен кошулуп Саксониянын өкмөтүнүн өкүлдөрү, эмгек министрлигинин өкүлү, Саксониядагы федеративдик агентчиликтин өкүлдөрү Бишкекке барышып меморандумдун кол койгондугуна катышат. Саксония 4 миллион калкы бар экен. Дрезден деген борбору 550 миң калкы бар. Лейпциг деген эң чоң шаарында 590 миң калкы бар. Анан Гермис деген шаар бар экен, 250 миң. Ал шаары ушул биздин Бишкек менен боордуш. Туугандашуу боюнча келишимге 97-жылы кол коюшкан экен. Ушул Саксония Кыргызстанда адистерди, жаштарды даярдап, окутуп, немисче үйрөтүп, Саксониядан жумуштап беребиз деп кызыктар болуп жатышат. Саксонияда автопром өнүккөн. Автопром болгондон кийин ага комплектующийларды даярдаган майда барат ишканалардагы абдан көп. Микроэлектроника өнүгүп атыптыр. Чиптерди чыгаруу боюнча да Саксонияда Германиядагы эң алдыңкы орундарда экен. Эли азайып аткандыгына байланыштуу жумушчу күчтөрдү тартканга кызыктар. Саксония мурунку ГДРдин составында болгон. Ошон үчүн алар постсоветтик өлкөлөр менен иштегенге кызыктар. Ошон үчүн алар көңүлүн Орто Азияга, ошонун ичинде Кыргызстанга буруп, биз менен иштешсек деп жатышат. Мен бүгүнкү чыкканымдын себептеринин бири, мага көп суроо беришет. Ошол суроолорго жооп берип коеюн деп жатам. Биринчи суроо. Мигранттарды Кыргызстанга алып келебиз. Аларды тентитип, дүйнө кыдыртпайбыз деген биздин тилегибиз, оюбуз бар. Силер аны жасаганын ордуна биздин балдар кыздарыбызды бөтөн эл, бөтөн жерге бирөөлөрдүн кызматын кылганы жөнөтүп жатасыңар деген улуттук намысына тие турган дабый пикирибиз бар. Чын эле тышкы миграция улуттун кадыр баркына тие турган деңгээлдеги бизде маселе. Бирок урматтуу мекендештер, убагында билесиздер, Петр Биринчиде Европага терезе ачам, ал жактан технология алабыз, билим алабыз деп аракет кылган. Биз дагы
илим менен техниканын, жаңы технологиялардын мекени болгон Германиядан, Европадан көп нерселерди үйрөнүшүбүз керек. Биздин жаш балдар бул жакка окуп, билим алууга, тажрыйба жыйнаганга, анан эң негизгиси ишти, бизнести кандай уюштурат, эмгекке кандай мамиле жасайт, муну ушуларды өздөштүрүп, өзүнүн мүнөзүнө киргизип, демек менталитетин алып, анан ошол жаңы маданиятты Кыргызстанга алып келиш керек. Бул акчага бергис байлык. Ушул тажрыйбаны биз Европадан жыйнап Кыргызстанга алып барышыбыз керек. Экинчиден, бул жакка биздин жаштардын келип иштегени Кыргызстанда калган алардын туугандарына, досторуна, инилерине жаш муунга чоң мотивация берет. Дүйнө кандай кесипке муктаж, кандай кесип алсаң, дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосо дагы жашап кете аласың деп, жаш кезинен ойлонуп билип, Европада жүргөн, башка өлкөлөрдө жүргөн байекелериндей, эжелериндей болгусу келишет. Билим алыш керек экен, тилдерди үйрөнүш керек экен. Анан эң негизгиси кесип, материалдуу баалуулук жараткан, чыгармачылык, продукция жараткан кесип ээси болуш керек экен. Экономикада эң негизги көрсөткүч бул эмгек өндүрүмдүүлүк экен деген ишенимге келиш керек. Мына ошондо гана бизде калкта сапаттык, менталитеттик өзгөрүү болот. Азыр Германияда 10 миңге жакын кыргызстандык жашап иштеп жатат. Алардын саны 50 миң, 100 миң болгондо Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы мамилелер дагы сапаттуу өзгөрөт. Бүгүн мен Кыргызстандын Германиядагы өкүлү, элчисимин. Эгерде бул жакта өз бизнес баштап, жакшы адис болуп, бутуна туруп алган 100 миң адам болсо, Кыргызстандын Германиядагы 100 миң элчиси пайда болот. Алар Кыргызстанга инвестиция тартат. Кыргызстандагы балдарга профтех ориентация берет. Аларга кандай иштеп, эмнеге жетиш керек, мотивация берет. Инвестицияларды гана тартып барбастан жаңы технологияларды тартып барат. Ошентип биздин экономикабызды көтөрүп, жаштарды тарбиялаганга, билим бергенге сапаттуу өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Кече мен Саксония өкмөтүнүн эмгек министрлигинин штат катчысы, калкты жумушка жайгаштыруу боюнча Германиянын федерациялык агенттигинин Саксония боюнча өкүлдөрү менен жолуктуп, алар Кыргызстандын жаштарын окуп, даярдатып, Саксониядан иште алып беребиз дейт. Быйыл окуулар башталып калды дейт. Эмдиги жыл август-сентябрда бул жакта профтех училищалар окуусун баштайт экен. Ошого биринчи партияны даяр кылса, керек болсо аларды бул жакка алып келип, тил үйрөтүп, кесип үйрөтүп, анан ишке орноштурабыз. Алар тажрыйба жыйнайт. Кааласа өз өлкөсүнө кетет, кааласа бул жерде калгандан ары иштесе, жокса болот деп айтып жатышат.
Анан мен айттым, Бишкекке барсаңар, адис адамдар бар, кешелүү министрликтер менен жолугасыңар. Балким аларды Германияга, тил билбеген жаштарды Германияга алып келип, акча кетирип, көп кыйнаганын ордуна ошол эле акчага Кыргызстандан окуунун биринчи бөлүгүн өткөрсөк. Тилди ошол жактан үйрөтсөк. Кесиптин теориялык жагын ошол жактан берсек. Анан кийинки жылы Германияга келип, завод, фабрикаларда иштеп, стажировкадан өтүп, анан немис дипломун алса деп маселе койду. Анан дагы бир чоң проблема бар экен. Гага документи бар экен, конвенциясы. Ал дипломдорду жана башка документтерди таануу боюнча. Тилекке каршы Германия ошол концепцияны, ошол конвенцияны кабыл алып жатканда, Кыргызстан кошулуп атканда, Кыргызстан бул конвенцияны мындай Германия тааныбайт деп, бүгүн биз документтерибиз, дипломдорубуз легализация кылыш үчүн абдан көп кыйынчылыктар бар экен. Ошон үчүн Кыргызстанда билим алып, жакшы адистиги бар адамдар дагы Германияга келип иштегенге чоң тоскоолдуктар болуп атыптыр. Мен өзүм колдон келишинче Кыргыз өкмөтү аркылуу Германия менен сүйлөшүп, Гага конвенциясын на Кыргызстанды Германиянын ичинде да толук киргизиш керек деп буларды таанытканга аракет кылайын деп атам. Бул абдан чоң биздин жаштарга жардам болот эле. Мына эми келип окуй тургандар 2-3 жылдан кийин диплом алат. А бизде окуп, билим алып, диплому бар жаштарыбыз бар. Алар эртең бүрсүгүнү деле бул жакка келип иштегенге мындай даяр. Ошондуктан Гага конвенциясын Кыргызстандын пайдасына тааны деп немис туугандар менен сүйлөшүш керек. 20-жылы Германиянын экономикасына жумуш күчтөрү жетишпегендигине байланыштуу Германия атайын закон кабыл алган. Квалификацияланган адистерди Германияга тартуу боюнча. Анын үчүн жана мен айткандай, биринчи немис тилин билиш керек. Экинчи, Германия тааныган документи бар. Германиянын экономикасына керектүү адистикке ээ болуш керек. Анан Германиядан жумуш таап, компаниялардан. Анан түз эле келе берсе болот. Анын башка тоскоолдуктар жок. Мен Германия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мен бир маселе койсом дейм. Ал канчалык реалдуу эмес билем, бирок аракет кыла бериш керек. Немис тилин билген атайын кесиптин ээлерин эмес, немис тилин билип, кара жумуш жасай турган жумушчуларды да Кыргызстандан Германияга келгенге мындай өзгөчө уруксат алыш керек. Ошого аракет кылыш керек. Менин оюмча бүгүнкү Германиянын экономикасынын абалын байкап туруп, дүйнөдө өзгөрүп жаткан саясий кырдаалды эске алып туруп, ушуга уруксат алса боло тургандай мага көрүнүп турат. Менин оюмча биз ошол багытта дагы иштешибиз керек. Мен сөзүмдүн башында айткандай, силер Кыргызды балдарын эшелон кылып экспорттоп сыртка ташып жогото турган болдуңар. Андан көрө инвестиция тартпайсыңарбы? Кыргызстанга завод ачпайсыңарбы? Алар Германияга барып иштебестен ушул Кыргызстанда иштебейби деген орундуу айыптоолор коюлуп жатат. Мен ойлойм, бул инвестиция тартуунун биринчи кадамы. Эки мамлекеттин ортосунда
бірін бірі ишендирген туруктуу горизонталдык байланыштар пайда болсо, бул гуманитардык маданий эле эмес, соода-экономикалык дагы байланышты күчөтөт. Бул биздин саясий кызматташтыгыбызды дагы күчөтөт. Урматтуу достор, Германиядан үйрөнө турган нерселерибиз көп. Бул жакка келип окуп тажрыйба алган балдарыбыз жаңы технологиялар деле эмес, жаңы маданият, менталитетти үйрөнүп өзүндө калыптандырыш керек. Мен бир катар айтайын. Мен жашаган жерде оң жагымда бир немис үй бүлө, сол жагымда бир немис үй бүлө жашайт. Мен курактуу адамдар, 5-6 адам жашайт, неберелери, балдары бар. Кечинде келсем, bir терезесинде свет күйүп турат. Бир 15-лерде мансартта шул балдар, неберелер жашайт, ал жер кичине күйүп калат, анан свет капкара. Оң жагында капкара, сол жагында капкара. Адам жашабайт деп ойлойсуң. Биздин үй витринадай болуп жаркырап күйүп турат. Подвалынан да жарык чыгат, кухнясынан да жарык чыгат, залдан да жарык чыгат, мансарттын терезелеринде жарык чыгат. Мына 3-4 ай болду, мен балдарымды үйрөтүп алдым. Өзүм комнатага кирсем, адам жок, свет өзүм өчүрөм. Анан Айгүлгө айтам, Айгүл, балдарыңа айт, немисче жашаганды үйрөнсүн. Электричествону экономдосун, өчүрсүн. Сууну көп агызбасын. Жунган малды гана агызсын. Биздегидей ысык вананы ысык сууга толтуруп түшүп түшпөй жүргөн адаттын тиги токтотушсын деп айтам. Да? Бул мен айткым келет, бул биздин менталитетибиздеги айырмасы. Канчалык бай өлкө болбосун, булар сарамжалдуулук менен, каражатты эффективдүү пайдалануу жолу менен бир эмгек бирдигинен бир нече продукция чыгарганга аракети менен эмгек өнүрүмдүүлүгү деп аталат. Биз канчалык аракеттенбейлик, ошо 1 миллион гектарга жакын сууга жерибиз бар. Андан ашык мындай кескин көбөйбөйт. Биз жаңы агротехнологиялар менен, жаңы исти уюштуруу тартиптери менен, кайра иштетүүнү киргизүү менен ал гектар жерлерден өндүрүмдүн, продукциянын санын, сапатын, анан кайра иштелип чыккан продукциянын баасы аркылуу пайданы көп алганга, бир нечеси көп алганга аракет кылышыбыз керек. Германиядан биз айыл чарба өндүрүшүнөн буларды да үйрөнсөк болот. Айыл чарба менен эле алыска кетпейт экенсиң, өзүбүзгө керектүү, коңшу өлкөлөргө керектүү товарларды да өзгөчө Кыргызстанда гана өндүрүлө алына турган. Кыргызстанда өндүрүлсө конкурентке жөндөмдүү атаандаш алган товарлар бар, ошоларды таап биз өндүрүшүбүз керек. Аны үчүн жаңы технология, партнерлорду алып барып, жаңы рыноктарды ачып аракет кылышыбыз керек. Жумуш күчүн Германия рыноктарын ачып алып келүү, Кыргызстанга инвестиция менен жаңы технологияларды тартуу, анан дагы негизги биздин өкмөттүн, элчиликтин ишинин багыты бул Герман рыногуна, Евросоюз рыногуна жумуш күчүн экспорттообуздан бизде өндүрүлгөн товарларды экспорттоого мындай мүмкүндүк ачып берет. Барыңыздар билесиздер, ВСП плюс деген артыкчылык, жеңилдик режими Кыргызстан ээ болгон 15-жылдан баштап. Тилекке каршы Евросоюз болсо ичинде Германияга экспорту абдан аз. Ошон үчүн Германия менен Кыргызстандын
Кыргызстандын жалпы Евросоюз менен болгон сауда-экономикалык мамилелери канааттандаган эмес. Эгер биз ушул бай чоң рынокко көңүл буруп ушул жака кире алсак, биздин элдин турмуш деңгээли бирдей жакшырат эле. Кыскача мен бүгүн сиздерге бөлүшүп айтайын деген оюм ушул. Дагы бир кошумча. Мына жакында бир студенттер келип проблемалары болгон экен. Биздин консулдар ошол эле күнү соц тармактан окуп, алар кайрыла эле барып аларга жардам берди. Кеп келген студенттердин баары эле ийгиликтүү көнүшүп иштеп кете албагандыгы, кээ бирлери кыйналгандыгы. Ошон үчүн Германияга келип иштейм деп үмүттөнүп аракет кылып жаткан жердештерге, туугандарга оңой оокат жок. Немистер биздин тиги чоң энебиз, чоң атабыз эмес. Бизди күтүп, ушулар кыйналып калыптыр, колдоп коелук деген. Ар ким көбүрөөк алып, азыраак бергенге аракет кылат. Бул жерде да тынбай иштеш керек. Болгондо да немистик тактык менен иштеш керек. Жөн эле убакыт өтүп акча керек деп ойлобоз керек. Иштеп, иштин жыйынтыгын көргөзсөң анан акча. Ошол кыйынчылыктарга мындай моюн сунам. Мындай кыйынчылык чын айтсам Кыргызстанда деле жеңил эмес. Бардык жерде эле мына оңой окат жок. Тил үйрөнөм, жаңы билим алам, жаңы тажрыйба алам. Көнүмүш болбогон кандай кыйынчылыктар болбосун, аларды жеңип өтөм деген мотивациясы күчтүү. Илимге, билимге, ийгиликтерге умтулган азаматтар болсо, чогуу Кыргыз мамлекети менен, немис өкмөтү менен чогуу шартсыз биригенге сиздерге аракет кылабыз. Барыңыздарга ийгилик, жакшылык каалайм. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Görüşkünce.